Салам достор, бүгүнкү өтө турган грамматика нын код. Бул грамматика этишке уланып, тоңса этишти, мёңса затка айландырат. Бул грамматика үч чакада колдонулат. Эми карайбыз. Учур чак, өткөн чак, келер чак. Эгерде нын код болсо, учур чак болот. Эгерде ын же ны код өткөн чак, эгерде ыл же л код келер чак болот. Мисал биринчисин карайбыз. Чонун илин косыл чуахио. Мен китеп окуганды жакшы көрөм. Бул жерде иликта этиш окуу грамматика уланганда окуганды болду. Мен китеп окуганды жакшы көрөм. Эми экинчисин карайбыз. Өткөн чакта кандай болот? Оже пеун косыл поксуп капшида. Кече үйрөнгөндү кайталайлы дейт. Кайталайбыз. Кече бул жерде пеуда үйрөнүү, пеун косыл үйрөнгөндү кайталайлы. Үчүнчүсүн карайбыз. Келер чакта кандай болот? Хангугоро илгил косыл асео. Корейсче окуганды билесизби дейт. Үч чакта кандай колдонулат билип алдык. Эми бүгүнкү өтө турганыбыз нын код. Эми бүгүнкү мисалды карайбыз. Алгач бир нерсени айта кетейин. Нын кодго и же ын уланса мындай кылган болот. Эгерде ыл уланса мындай кылганды. Эми карайбыз. Биринчиси. Осыл тарынын коши ному орёбойо. Кийимди үтүктөгөн абдан кыйын болуп жатат. Крео кромчега тарожулкео. Чындаппы? Анда мен үтүктөп берем дейт. Экинчисин карайбыз. Сетаксежерил польсо та сосоё. Кир жуучу каражат, сетаксеже. Башкача айтканда айна уже баары колдонулду дейт. Бул жерде с да колдонуу этиш же түгөндү дейт. Крео паллерил халте сежерил ному маанисынын косун жуучанаё. Чындаппы? Кир жууган кезде сежерил айнаны абдан көп колдонгон жакшы эмес дейт. Же колдонбоңуз дейт. Үчүнчүсүн карайбыз. Ве хаңсаң пакесо пабыл самогоё. Эмнеге хаңсаң ар дайым пакесо сырттан күрүчтү сатып алып жейсиз дейт. Корейстер жерде пап негизи күрүч, тамакты да пап деп айтышат. Чонун yorиханын косыл широхеё. Кресо самогоё. Мен тамак кылганды жактырбайм дейт. Ошондуктан самогоё сатып алып жеймин. Нын код түшүндүк грамматиканы. Эми бүгүнкү диалогду карайбыз. угабыз. 어제 친구하고 불고기를 만들었어요. 정말 재미있었어요. 투안 씨는 요리를 하는 것이 재미있어요? 네, 전 정말 재미있어요. 리안 씨는요? 저는 재미없어요. 하지만 설거지는 괜찮아요. 그래요? 그러면 앞으로 요리는 제가 할게요. 설거지는 리안 씨가 하세요. эми карайбыз. Туан. 어제 친구하고 불고기를 만들었어요. 정말 재미있었어요. Кече досум менен булгоги даярдадык дейт. Абдан кызыктуу болду. Туан 씨는 요리를 하는 것이 재밌어요? Туан мырза, тамак кылган кызыктуубу? 네, 전 정말 재밌어요. 리안 씨는요? Ооба, мага аябай кызыктуу же кызыгам дейт. Лиан мырза, сизчи? 저는 재미없어요. 하지만 설거지는 괜찮아요. Мен кызыкпайм дейт. Кызыксыз дейт. Бирок 설거지는 идишти жакшы эле жуйм дейт. Жуя алам дейт. Кре요? 그러면 앞으로 요리는 제가 할게요. 설거지는 리안 씨가 하세요. ошондойбу? Андай болсо, мындан кийин тамакты мен кылам дейт. Идишти болсо, Лиан мырза, сиз кыласыз дейт, сиз жуйсуз дейт. Диалогду да түшүндүк. Эми бүгүнкү словарда карайбыз. Жаңыл пода.
базарды көрүү. Пабыл хада, күрүч бышыруу. Ымшыгыл мандылда, тамак даярдоо. Сөлгөжирил хада, идиш жуу, идиш аяк жуу. Папсот, күрүч бышыргыч. Немби, кастрюль. Прайпен, сковородка. Чубаң сеже, идиш аяк жуучу каражат. Паллерил хада, кир жуу. Сетак кирил доллида, стиральная машинаны айландыруу, жандыруу. Паллерил нольда, кирди жаю. Паллерил котта, кирди кайра жыйнап алуу. Осыл тарида, кийимди үтүктөө. Осыл кеда, кийимди бүктөө. Сетак seje, кир жуучу каражат, башкача айтканда айна. Акыркысы тарими, үтүк. Достор, ушун менен бүгүнкү грамматикабыз соңуна келип жетти. Анёң кечипшо, камсамнида.